After 400 feet, you will reach your waypoint. The waypoint will be on your left. Былтыр 2023 июнь-июльдардан баштадым окшойт. Ошондон бери эле ушул машинадан ушундай флотбед пикаптар иштеп атам. Башка жумушка да эле кетпедим. Ушуга көнүп калдым окшойт. Азыркы рынокто именно bunday машиналарга дагы спрос көп да. Потому что бул машинаны кылган ар бир машинанын өзүнүн эмеси бар да, преимуществосу бар, максаты бар дегендей. Бул именно биздин машиналар шаардын ичине кирет да. Чоң трактор кире албайт. Бизде лимит бар, жеңил машина катары эле жүрөбүз да биз. Жеңил машина катары. Бизде негизи балдарга айтып күлдүрөм да. Бул биздин пикап машиначы, баягы 200 да бул. Керектүү жерде трактын деп алат, керектүү жерде жеңил машинамын деп алат да. Бул эки жакка тең кошуло берет да. Баягы no tracks деген жерге биз кирип бара беребиз да. Аны киргенден кийин бирөө тосуп сен жүрөсүң десе, биз трак эмеспиз. Дейбиз, биз унчукпайт да. Аны бизге керектүү жерде тракбыз деп алабыз да. Анан жолдо кетип атканда бизге лимит керекпи, эме спид керекпи? Жеңил машинада уруп кете беребиз да, бизге эме тийишпейт да. Жеңил машинада, буларда чоң тракторда эмелерден, жеңил машиналардан 10-15 майлга жай жүрүшөт да. А бизге көп деле ограничение жок да. Чын айтканда американецтерге сабак берип калабызга географияданчы. Американын границасына көздү жумуп туруп кагазга картасын чийип беребиз да. Кайсы штат, каерде, кайсы жол барат, кайсы трасса менен барасың, кайсы трасса тоолуу, кайсы трасса көп кар жайт, жан жайт, перевалдар бар, баары билип калдык да. Эң азында, билбейм, Америкада бир штатка эң азында 15-20 жолдон бар да окшойт. Жаңы өнүгүп келаткан, жаңы пайда болгон шаарлардын жолусу жакшы. Бияктыкы ушундай. Нью-Йорк жакка барсаң, мындан да жаман да. Бирок просто волна, мындай чукур чакыры жок элесе эле волна болуп калган да. Привычка кылып алгам да. Ошо заправкага киребиз да, бир күндө 2 жол, 3 жол сөзсүз киргенде сөзсүз карапчы. Булар текшерип, цептерди текшерип, бошураак болсо тартып, бул эми кыймылдап турган груз да бошой түшөт. Бошогондо тартып коюш керек. Азыр эми ато сындырып алып, бушуп алып, мону айтып атпаймынбы? Мегарамп да булчу мынаны айтып атканым. Мыналар чыгат да, бул бияка жыгылат. Жыгылганда нере чейин келет, бияка техникалар самоход чыгып кетет да, ушунусу жакшы да бул трейлердин. Заправкалардын жакшы жери ушунусу да, бизге Кыргызстанга да бир мындай кеңеш айтмакмын заправкаларгачы. Ар бир заправкага келгенде ушундай стиральный машинасы менен кургатканы мененчи. Саласың, биринчи жууп аласың, кийин бияка салып кургатасың да, уже сразу кие турган кылып чыгарып берет. Ошонусу жакшы. Биякта душтар бар. Душтарда бизге окшогон күчтүү красавчик водительерге бесплатный. Кел, жуунуп кете бересиң. Биякта полотенцасын, шампунь баарын берет.
Ассалаумағалейкум. Мен атым Ермек, Маматтың партнері олам. Мен біз Draw Express-ның шоуындамыз. Сіздерге трак бойынша айта кетейін дегем. Бұл Ford бізде көбінше трактар, ушундай трактар. Көп жүрөт, жакшы, жумшак, бузулбайтын менен. Ошон үчүн биз айдоочулар келип кандай трак алам деп сураганда көбүнчө ошо Ford'ду предлагать этебиз. Draw Express-ның шоуында биз бүт баары эле нерселерди кылабыз. Майын алмаштырабыз, дөңгөлөктөрүн, тормоздорун, бүт эле проблемалар болсо биз өзүбүздүн трактарды өзүбүз кылабыз. Экспресстин шоуындабыз. Бул трактын электричествосу проблема болуп аткан экен. Биздин механик мына текшерип атып баарын. Буюрса азыраак убакыттын ичинде проблемасын таап, буну кайра жолго чыгарабыз. Мына бул жаңы трак, жаңы эле алып келген, бирок бул прицеп иле турган хич, гусенек хич деп коет, ошонусу жок болчу. Ошондуктан биз буну бүт баарын алып чыгып, жаңы орноштуруп, мына уже бүттү. Бул буюрса бүгүн эртең менен жолго сапар алат. Көп эле ошибкаларды кылып, күндөн күнгө биз опталып, азыр элдер сураса дагы баягы билген нерсебизди сразу айтып кетебиз. Мындай алгыла, мындай албагыла, бул туура эмес деп. Биз уже ушундай жумуш кылганыбызга уже 2 жылдан ашты да. Ошон үчүн бизде азыр опыт чоң эле. Ошон үчүн ошо өзүбүз жасап чыгарып, жакында буюрса баазындагы башкаларга салыштырма, чоң заводдорго салыштырмалуу арзан кылып, бирок күчтүүрөөк кылып чыгарып, жолдо бузулбай тургандай кылып чыгарабыз. Америкада тил билген преимуществоң болсо сонунда жакшы. Тил билбесең кыйын. Эми тил билгенде прям англисчени суудай билбесең деле мектепти бир аз жакшыраак окуп койсоң жакшы экен да. Менде бир аз англисчем бар да. Ошого көп пайдасы тиет. Жүктөгөндө айтам, мен өзүм кыла албайм, давай жардам бергиле десем, мындай адамча жакшылап сүйлөшүп, мындай жакшы мамиле кылсаң, алар деле жакшы эле мамиле кылат экен, бул американецтер делечи. Жакшы эле адам экен булар делечи. Булар чуркап чыгып, жардам беришип, тартышып, сүртүшүп, суу алып келип берип, күн ысык жерге барып каласың да. Суусадымбы деп, эртерээк барып калсаң, күтүп калсаң, кофе ичпесиңби, кофе берейин деп. Бизде кээде кечигип калабыз да, пробка болуп калат, башка болуп калат, машинабыз бузулуп калат, ошондо бир аз кечигип калат экенмин деп, мына жакшы сүйлөп, жакшы кылып түшүндүрсөң макул эле дейт. Мына рейтингди минус койбойт да, рейтингге дизлайк баспайт да. Анан тил билбеген балдар көп чындыгындачы. Тил билбегендер диспетчерине айтат, ал диспетчери бошосо чалбайт. Анан кечинде болуп калган болсо, диспетчер уктап аткан болот, ал жооп бербейт, ошону кыйналышат. Келем дегендерге айтмакмын. Жок дегенде 1-2 курс баягы платный курстарга барып келсин депчи. Жок дегенде базасын көрүп үйрөнүп алсын, жөн эле келип албайчы. Азыр чындыгында статистиканы караганда, азыр келгендерден кеткендер көп болуп атат экен да. Менин тааныштарым канчасы кетип калды. Даже виза менен, грин карта менен келгендер кетип калып атат. Эми аларга эптей албайды чындыгында. Алар үйүн, жерини, машинасын баарын сатып келишип эптей албай, бу жакта да карызга кирип, азыр
$50.000 карыз менен Кыргызстанга кеткендер көп да. Даяр болуш керек, анан бияка келгенде баарын сатып алып эле келип албаш керек. Бир аз келип көрүш керек. Эптей аласыңбы, эптей албайсыңбы? Ден соолук позволять этпей калган случай болуп калат. 2023 июльдарда иштей баштаганбыз. Именно пикап тракка чыгып, именно ошо flatbed дегенне чыкканбыз да. Ошондон иштеп, ошо Draw Express'ке чыкканбыз. Келгенде эле дагы эле ошол компанияда иштейм. Уже 1 жыл болуп атат буюрса. Биздин компаниябыз ушул Америкадагы жүргөн мекендештерге эле кызмат кылбастан, Кыргызстанда да кызмат кылып келебиз. Ошо Кыргызстанда кандай кызмат десеңиздер, бизде ошол диспетчер сервисибиз Кыргызстанда жана Safety компаниянын жолдо айдоочулардын эрежелерин карагандар көбүнчө Кыргызстанда өзүбүздүн офисибиз бар. Ошол жактан биз жумушчуларды алып, жумуш менен камсыз кылабыз. Ошо бизде Майрамбек деген аттуу диспетчердин ошол жакта эң башчысы жакшы өзүнүн диспетчерлерге болгон өздөрүнүн скулун ачкан, өзүнүн мектебин. Ошолорго жумуш менен камсыз кылып, өздөрү үйрөтүп, өздөрү ошол жактан көптөгөн жаандай диспетчерде кыйынчылыктар болот. Ошол кыйынчылыктардан кантип өтүү, кантип жүктөрдү алуу, ошолордун баарын үйрөтүп, чоң деңгээлдеги диспетчерлер ошо бизден чыгып жатат десек болот. Бияка келип англисче сүйлөп көнүп калдык, эми тилибиз келишип калды да. Анан кээде биякта орустар менен сүйлөшүп калабыз, либо Кыргызстандагылар менен сүйлөшүп калабыз. Орустар орусча сүйлөшүп калганда алар байкашат да биздин тил кеткендигиничи. Баягы мурдагы акцент, русский акцентибиз жок да. Уже английский акцент менен сүйлөшүп калганбыз да. Өзүңө билинбейт, бирок элдер байкашат да. Флоридадан жүк алып туруп, мен барганымда эме жазып коюптур, табло жазып коюптур да. Короче, чаласыңар, могу номерге чаласыңар дагы чекинг кыласыңар. Анан кийин базага кириш керек деп атат. Ошентип мен чалып, bill of lading'дин номерлерин айтып, чекинг кылып, анан мага айтты, маяктан киресиң ал. Чоң база, аябай чоң база экен. Телефондон айтып атат да, бияка киресиң деп. Мен деле жакшы түшүнгөн жокмун, бирок ошо ориентировочно ошол айтканы боюнча барсам туура эле барган экенмин да. Бардым да, барсам как раз бир трак бар экен, аны жүктөп берди, чыгарып бергенден кийин мени киргизди да. Мен киргизди, мен да жүктөп берди. Бокс оңой эле жүктөйт. Бат эле байлап бүтүрөсүң да. Кайра чыгып келатсаң, кыргыз балдар турат, баягы чалып не дешин билбейчи. Анан эме американцты погрузчик менен тосуп алыптыр. Эми эмне кылабыз деп. Ал түшүндүрө албайт атты. Мага чалышың керек, чекинг кылышың керек. Анан машина менен келип токтодум да, басып бер. Тигине чалып берип, короче, маяка барасыңар деп полностью түшүндүрүп берсем, бая эле келбей элең деп. 1 сааттан бери моголдун башын ортобуз деп коет. Азыр уже биздин тил билбегендер баары эле пикапка чыгып атышат да. Латинецтер дагы тил билбейт. Именно русскоязычныйлар, СНГдан келгендер да тил билбейт. Баары эле пикапка чыгып алат дагы. Уже американский брокерлер билип калды, уже бул тил билбегендер көп проблема создавать этип атат да. Чалсаң, каякта жүрөсүң десе айта албайт. Качан келесиң десе айта албайт, анан ошондо проблема. Азыр уже эмеге жаза турган болду астыначы. Description'га English обязательно депчи. Сөзсүз коммерческий тракторда шарты. Биздики деле коммерческий трактор. Коммерция кылып атпайбызбы? Бизнес кылып атабыз, ташып атабыз, услуга кылып атабыз. Услуга дагы трак деген сөз да булчу. Бизге дагы обязательно эме английский. Inspection кылганда тил билбейм десең, сразу эме штраф жазат $170 биринчисине. Эми каждый раз эле $170 төлөй берсең болбойт да. Бирок жакшы жери баягы буларда возможность берет. Эми өз оозуңдан сөз чыкмайынча, мен англисче билбеймин демейинче эме кылбайт, штраф жазбайт. Чалдыр-чулдур, окей, go деп
англисче сүйлөп атсаң, анда жазбайт да. Баягы ымдап, зындап, бир-эки сөздөрдү үйрөнүп алып, ошол баягы эң главный колдонгон сөздөрдү үйрөнүп алыш керек да. I heard the news today that you're not mine to keep. Don't struggle too much now while I kill you in your sleep. What is lost if it's not being by yourself? I won't be gentle to the body on the shelf. Биздин ушул компаниябыз буюрса жакшы ойлорубуз, жакшы ниеттерибиз бар. Ошол деги эле кыргыздардын арасындагы компаниялардан эмес, ошол дүйнөнү, Американы багындырган бир чоң компаниялардын бири болобуз деген ишенебиз. Анткени ошол биздин айланада өтө күчтүү сейфтиде иштеген биздин командабыз бар жана диспетчерлерибиз бар. Буюрса ошолор бизди алдыга тартып, көптөгөн үмүттөрдү жыйынтыктап, жакшы ийгиликтерге жетишет деп ишенем.